Ай балам, жаңы жыл болуп атат, үй бүлөңө мына белектерди алып туруп конверттен акча мага берген. Айткам, ай жок, биз сизди акча үчүн чакырган жокпуз, жок десем болбой, до конца кырып берген. Кийин ачып карасам 30 000 сом бар болчу экен. Ошентип мен биринчи жолу коногумдан акча алгам деп айтсам болот. Кыргызстандагы номер 1 подкаст деп атайсыңар. Силерге чейин эле подкасттар болгон го. Эмне себептен? Статистикага таянып, биздин номер 1 дедик. Болду, башка эч нерсеси жок. Ничего личного, статистика деп коет. Иштеримдин баардыгын чекке кагып, билет сатып алып, ал жактан команда тартуун кылып, барып тартып келгем да. Бул жакта мен наоборот акча коротуп келдим. Аскар Акаевич канча акча төлөдү дегенде эле мындай башкача эме болуп сезим болуп кетет да. Или Аскар Акаевич мага акча төлөп эмне кылат? Экинчи президент мен качан? Бар го бир акулаларчы, мындай кандын жыттын сезип алса болду, до конца чөйт го. Ошо биз да ушул президенттердин канын сезип алгандан кийин эми баардыгын тарткым келип кетти. Аракет кылабыз. Сизди көпчүлүгү бийликчил подкастер деп айтышат. Эмне себептен ал келип калган? Сиз чындап эле бийликчилсизби? Негизи эле крыша барбы? Мындай да, бийликчил болсом, мени дароо бир телеканал же бирөө каржыламак. Бийликчил болсом, мен мейкинден сөзсүз түрдө 1 миллион утмакмын. Бийликчил продолжить эте берейинчи, түшүндүңүзбү? Саламатсыңар биздин урматтуу катталуучуларыбыз. Биздин жыйынтыктоочу чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. 24 жылдын жыйынтыктоочу подкастына, 25 жылдын биринчи алгачкы подкастына биз бүгүн мурунку жылда кандай жетишкендиктерге жеткенибизди, кандай коноктор келгенин баарын жыйынтыктап сүйлөшкөнү турабыз. Бизде бүгүн конок деп уже көмүп калыптым, бизде бүгүн конокто деп. Бизде Кычык, мен алдымда отурат. Силер көргөн жоксуңар. Салам алейкум. Биз бүгүн ошол сүйлөшөбүз. Кычык, бүгүн бизде эмне болду? Биринчи статистика боюнча айтып кетишибиз керек окшойт. Бул жылы бир жылдын ичинде 162 000 атталуучу топтоппуз. 162 000, 10,5 миллион көрүү кылып, анан 47 чыгарылыш чыгарыппыз. Бул 48-чи чыгарылыш. Инстаграм менен ТикТокто санаганга жетишкен жокмун. Ал жакта эми миллионго кеткен бир видео үзүндүлөр аябай көп да. Санаган жокмун. Дөгүлө көп. Сонун дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Нурсейиттин өзүнө суроолорду берип, съемканын артында эмнелер болуп аткандыгын сиздер менен кошо билип алайлы. Суроолорубузду берип, запретный суроолор бүгүн болбойт. Баарына ачык жооп беребиз. Баарына ачык жооп беребиз. Эме дегендейби, Аскар Акаев канча төлөдү биздин подкастыбызга? Ошол тууралуу дагы токтоло кетебиз. Андай эмесе, өзүңүз тууралуу көрүүчүлөргө маалымат берип кетсеңиз. Нурсейит, эмнеден сиз кимсиз, каяктан чыктыңыз дегендей, подкаст каяктан пайда болду? Мен атым Нурсейит, 21 жаштамын. Ушул Накта подкасттын автору жана негиздөөчүсү, алып баруучусу боломун. Подкастка эми 1,5 жыл болуп калды. Радиодон баштаганбыз, телеканалда мен телеканалда иштеп жүргөндө. Эми мындай ушундай окуялар айткандан артынан конокторума айтып берип тажап кеткем. Алардын окуяларын айтып, ошолорду турап айткым келген жок. Эми кыйынчылыктан баары пайда болду десем болот. Кризис бул чоң мүмкүнчүлүк дейт го, ошол кризистен барып чыкты деп айтсам болот. Өзүңүз айткандай 48 чыгарылыш болуптур 2024 жылы. Ошолордун ичинен эң кызыктууларына жана эң кызыктуу комментарийлерге токтолуп, ошолорго суроо жооп кылып кетсек, подкасттын жылдын башында подкасттарда сиз мындай жеңил кийинип отурат экенсиз да, мындай. Кандай жеңил деген кандай түшүнсөң? Шорточа, мындай пляжда отургандай. Ал эмне менен байланыштуу же стилиңиз ошондойбу? Подкасттын башында ооба көп мен башында комментарийге аябай жазчу эле. Ай, маданияттен гана шортик кийинип отурасыңбы эфирде? Болбосо бул эфирлерди телеканалдан да көрсөтчү. Менин жылаңач буттарымды бүткүл телеканалдан, бүткүл Кыргызстан көрдү окшойт. Эмне себептен? Чынын айтканда, ал учурда акча бир аз, мындай акча жагынан кыйынчылыктар болчу. Анан өзүмдүн эски шорталарым бар болчу, пляжный, сатып алган. Ошонан жаңы кийим сатып алганга акчам жок. Ал жакта ушу жумушсуз калгам да. Сокращение болуп телевидениеде, жумушсуз калып, зарплатасыз калып, мындай 1-2 айга эчтеке акчам жок калып калганмын да. Анан ошол учурда подкаст баштаганмын. Анан эми айла жок. Атамшымын кийин десем, аябай чоң. Мына анда мешметир мындай күлкүлүү көрүнөт да. Анан макул эми шортик кийин деп шортик кийип чыккам, аябай хейтке кабыл болгом. Бир четинен аябай ичимден депрессияга да кирип кетейин дегем, анткени элестетке силердин мындай кийим алганга акчаңар жок. Анан силерди ушу маданиятсыз деп жаман кылып атат. Эми түшүнбөйт да, бул
мүмкүнчүлүк жоктугунан болгон. Демек бар жок финансыга келип такалган. Бар жок финансыга келип такалат. Улай кетели. Финансылык көз карандысыз кишилердин бири Кыргызстан Аскар Салымбеков. Биринчи коноктордун бири Аскар Салымбеков келгенде ошол маалда ККМди мындайча айтканда реклама кылгансып кетти. Ошону көздөп чакыргансыңарбы же кандай бул? Кандай болуп келип калды Аскар Салымбеков? Эми мындай ачыгын айтыш керек. Коноктор көбүнчүлөргө аларга да кызыктуу болуш керек да подкастка келүү. Ар кайсы коноктун өзүнүн кызыкчылыктары бар. Анан биздин кызыкчылыгыбыз эмнеде? Биз Аскар Салымбеков бизге подкастка келгенин каалоочубуз. Элестеткиле, силердин подкастыңарда Салымбеков келген. Кыргызстандын эң бир бай адамдардын бири да. Анан подкастка келген бул кандай бир мүмкүнчүлүк туурабы? Анан бизге ушул керек болду. Аскар Салымбековго балким ККМ керек болду. Ал келип ушул теманын башында сүйлөшүп кетели деди. Биз макул болдук, анткени бул анын кызыкчылыгы. Бул биздин кызыкчылыгыбыз башка да болушу мүмкүн, анын кызыкчылыгы өзгөчө. Бирок мындай проплачен деп айтууга кыйын. Бирок ал мага акча берген. Жаңы жыл убакытка жакын болчу. Как раз примерно ушул убакыттарда болуш керек. Эме деген келип чыгып баратканда, ай балам, жаңы жыл болуп атат, үй бүлөңө мына белектерди алып туруп, конверттен акча мага берген. Айткам, ай жок, биз сизди акча үчүн чакырган жокпуз, жок десем болбой, до конца кырып берген. Кийин ачып карасам 30 000 сом бар болчу экен. Ошентип мен биринчи жолу коногумдан акча алгам деп айтсам болот. Негизи конокторуңарды акчага чыгарасыңарбы же кандай? Негизи мындай да, көбүнчө ушу суроо берет, конокторуңарга канча акча төлөйсүңөр, ушундай коноктор келип атабы деп. Биздин иш жагыбызды карасак, биз алардын подкастын тартабыз, аларга популярдуулук беребиз, алардын көз караштарын жайылтабыз элдерге, дүйнө таанымын көрсөтөбүз. Анан ошол канча адам иштейт да, оператор, монтажер, автор, редактор, эми бул чоң бир команда. Анан ошо баардык бир адамды популярдуу кылыш үчүн кылып, анан еще акча төлөсөк, анда не кереги бар бунун баардыгы? Мен анда иштебей эле койгонум жакшы да, подкастымды жабып эле анда баарына акча төлөп отурсам. Кызыктуу окуялар болгон. Тиктокерди бир жолу чакырган, бир тиктокер. Мен 1 саатым 15 000 сом турат, 2 саатым 30 000 сом турат. Ушинтип айтканда мен айткам, айланайын, карындаш, биз сени популярдуу кылып, сени пиар кылып атабыз го, реклама кылып. Кадимкиде муну реклама десе болот да, адамдын рекламасы. Анан сен ошого биз сага акча төлөйүн деп атасың, керек болсо сен төлөшүң керек десем, жок, мен ушинтип айткам деген. Бирок 5 айдан кийин келип бизден суранган, ушинтип чакырдыңар эле го деп. Ушундай учурлар бар. Өзүңөр ойлонуп көргүлө, логикалык түрдө. Кимге акча төлөш керек? Негизи эле накта подкаст канча акча табасың накта подкасттан? Акча табасыңбы, киреше барбы? Киреше жагынан стабилдүүлүк жок. Киреше түшөт сөзсүз түрдө, стабилдүүлүк жок. Бир учурда могул декабрь аябай мындай эме болду, хит болду. Анткени декабрда баарына реклама керек окшойт, билбейм. Реклама жакшы саттык реклама. Так сандарын айтайын, анткени мен коноктордон так сандар суранганды жакшы көрөм го. 5-6 000 доллардын тегерегинде таптык бир айда. Бирок ага чейин канча ай таппай жүргөндө учурлар болгон. Мисал үчүн айтсам, жай бою 3 ай бою бир да сом тапкан жокмун. Кадимкидей. Вообще сом түшкөн жок. Там аябай кыйналдык. Командабыз баары да эсинде, кыйналып, же акчасын бере албайм, же өзүм бир нерсе сатып албайм. Ушу жай аябай кыйналдык. Реклама болгондуктан стабилдүүлүк жок. YouTube'дан акча төлөнбөйт. Көбүнчөлөр ойлойт, монетизациядан акча түшүшү мүмкүн деп. YouTube'да монетизация акча жок. Кыргызстанда жок, Кыргызстанда жок. Только реклама. Реклама көп деле болбойт. Башында да, азыр балким бул жылы башкачараак болот, кичине акча көбүрөөк болот дегендей. Бирок жакшы жактарын айтып кетишибиз керек. Ошо биринчи каражаттар аркылуу камераны алганга жетиштик. Камера алганбыз, стабилизатор алганбыз. Деги деле мындай бир салым кошконбуз да, көбүнчө акчамды реинвестиция кылганга аракет кылам. Кайра эле өзүм долбоорума кошуп, долбоорум анткени мындай бул жылы иштетип, кийинки жылы таштап салам деген ниетим эмес да. Менин ниетим ушул дүйнөгө чыгыш. Ошондуктан реинвестиция кылып эл аралык аренага чыгуу, ооба, максаттарым башкасы. Демек, таанымал эмес маалда спонсор жок болот да. Азыр эми көбүнчө элдин оозунда жүрүп, өзүңөрдү номер 1 подкастта катары тааныштырып келип, көрүүчүлөрүңөр көбөйгөндөн кийин азыр спонсор пайда болдубу ошондо? Биринчи спонсорлорубуздун бири бул партнерлор дейли. Кийинки жылга партнерлорубуз бар. Стабилдүү түрдө ар кайсы чыгарылышыбызды колдойбуз дегендер. Бул Мубарак чайханасы. Азамат Аматов бизге подкастка келип кеткен.
ошо кружкалары кийинки чыгарылыштан уже кружкаларын көрүп баштасаңар болот. Бул акыркы чыгарылыш SmartX менен SmartXке чоң ыраазычылык билдирип кеткибиз келет. Бизди колдогонуңуздар үчүн жаңы жылдык чыгарылыштарда эми кийинки жыл бою биздин Мубарактын кооз кружкаларын көрүп баштайбыз. Кийинки чыгарылышта Саид Ибрагимов деген бир сонун киши келет. Ошо менен Мубарактын кружкасын көрүп айтсаңыздар болот. Бул биринчиси гана, бирок дагы 1-2 партнер болчудай болуп атат, сезилип атат. Эми көрөбүз кандай болот. Пока айта албайм. Демек финансовый стабильностька келип атасыздар. Кичинекей кадамдар менен, ооба, буюрса. Иншалла. Конокторго кайтсак, сиздер кантип конокторду тандайсыздар? Комментарийде бу кишини чакырыңыз деген комментарийлерге сиз маани бересизби же өзүңүздүн бир туюңуз менен, сезимиңиз менен чакырасызбы? Кандай тандайсыз конокторду? Ооба, көп жазат. Бул адам чакырып койсоңуздар, тигил адам чакырып койсоңуздар деп. Мен такыр карабайм комментарийлерди. Чын айтканда окугум да келбейт. Анткени менин оюмча ал адамдар менин көз карашым үчүн, менин конок тандоом үчүн көрөт да, менимче. Ушундай коноктор тандап, ушундай коноктор чогултканым үчүн көрөт. Анан элдин артынан элдин каалаганын чакыра берсем, бул уже менин көз карашым болбой калат. Бул элдин көз карашы. Мен элдик проект эмес, мен авторлук проектмин. Өзүм жеке оюмду, өзүмө жаккан конокторду чакырган проектмин. Анан коноктор тандаганда да ошондой да. Мында мисал үчүн сиз мага жаксаңыз, мен сизди подкастка чакырам. Жакпаса чакырбайм. Элдер канча каалабасын, эгер мен каалабасам такыр чакырбайм. Вот Көрүүчүлөргө бир аз түшүндүрүү, подкаст дегенде биз мындай непринужденный мындай баарлашуу да, ошондо ар кандай сөздөр чыгат, мындай бири-бирибиз менен сүйлөшкөндөй эле тамашалап, ошентип бири-бирибиз менен тамашалап турабыз. Бул жерде мен айтып кетиш керек, көбүнчө адамдар ошол интервьюну күтөт. Неге бул конокду ачып алган жоксуңар? Бул конокко неге мындай жан дүйнөсүнөн суроо берген жоксуңар деп. Анан ошол жерден чындыгында кейим айтам да, айланайындар. Мен интервьюер эмесмин. Мен такыр эле журналист эмес, мен образованием журналист эмес. Ишенип койгула. Мен оператормун. Мурун ушу камера тартып жүргөн. Анан ушинтип подкастка өтүп кеттим. Бирок биз подкаст форматын түшүндүрүп кетиш керек. Подкаст форматы бул эки адамдын эркин сүйлөшүүсү. Эркин маек деп коет го. Калган нерсе керек болсо азыр отуруп алып, могу кружка жөнүндө сүйлөшүп отура берсек деле бул подкаст болот. Анан көбүнчө адамдар ойлойт, ушу коноктун аркылуу, биз конок чакырып бир теманын аркылуу жөнүндө сүйлөшсөк болот. Ошондуктан подкастта эң маанилүү бул конок эмес, бул тема. Сиз кээ бирки берүүлөрдү өчүрүп салат экенсиз, өзүңүздүн каналыңыздан. Эмне себептен өчүрүп саласыз? Мисалы үчүн, мурунку чыгарылыштарда Нурчолпон, Аяналар келген эле, алардын берүүлөрү, алардын выпусктары жок да сиздин каналыңызда. Эмнеге? Ар кандай себептерден болот. Кээ биркилер өзүлөрү суранат, кээ биркилердин сапаты төмөн. Ошол эле неге Аяна Касымова менен подкастты өчүрүп салганбыз? Анткени бул 1,5 жыл мурун жазылган подкаст. Радиодо мондай эле кичинекей помещение, айфонду коюп алып, жана шыпылдаган деген микрофондор жаздырылган аябай эски подкаст болчу да. Сапаты төмөн. Мен өзүм көрүүчүлөрүм дайыма мындай бийик сапаттагы көрүү каалайм да, бийик сапатта көрүүнү. Анан ошондуктан ал подкасттарды өчүргөнгө чечим кабыл алгам. Анан ойлойм, менин катталуучуларым жакшы сапатка достоин кыргызчасы кандай эле? Эми достоин. Мен кыргыз тил боюнча дагы маселе көп, бирок ошондой анан өчүрүп салганбыз. Негизи эле коноктор өчүрүп сал деп суранган учурлар болобу? Биз ойлогонбуз эми, балким конокко жакпагандыр, конок өчүрүп сал деп суранган депчи. Коноктор болгон, суранган. Как раз буга чейин сүрүшүп кетпедикпи? Нуржигит Кадырбеков боюнча. Нуржигит байке подкаст өчүр деп аябай суранган. Телефон эртемен ошол күнү эсимде да. Уктап аткан учурум. Эртемен көзүмү ачсам, 36 пропущенный. Аватаркасында жана эме бар го, ГКМбнын эмблемасы турат. Жүрөгүм түшүп калган, эмне элекет болуп кетти деп. Чалып атат, такыр албай койдум. Анан Нуржигит Кадырбековду 12 жолу чалыптыр. Эртеменен турсам, эмне элекет болуп кетти деп. Анан жүрөгүм түшөт деп, походу что-то случилось деп. Анан алган жокмун, чын эле жүрөгүм түшүп, мен жашмын да ал учурда. Аябай азыр деле жашмын, бирок эми түшүнүп атасыздар да, мындай андай нерселер менен кездешпегендиктен мындай башкача сезим болду да. Албай койдум. Тажрыйба аз болгондуктан, андай нерсени түшүнбөгөндүктөн. Бирок анан бир учурдан кийин мындай өзүмө күч дем алып туруп, макул алайынчы деп алдым. Алло десем, Нуржигит Кадырбеков байке прям аябай эмоционалдуу. Көрсө, мен Нуржигит Кадырбеков менен подкастта букмекердин рекламасын кошконмун да.
ошо букмекердин рекламасын кошкондуктан өчүр деп суранган экен. Мен аны толук түшүнөм. Элестеткиле. Госслужащий, госслужащий депутат, элдин өкүлү менен подкастта сен букмекерди рекламалап атсаң, чактан трибунадан Нуржигит Кадырбеков букмекерлерге каршы жүрүп атса, бул кандай болуп калат? Тем более Иман Нуру фракциясынын жетекчиси. Иман Нуру фракциясынын жетекчиси менен подкастында букмекерканы реклама кылып аткан. Анын жолун тапканбыз, букмекердин рекламасын өчүрүп коебуз. Ал YouTube'да жакшы функция пайда болгон, эми YouTube'дун ичинен бир үзүндүлөрүн кесип салса болот. Ошол кесип салганбыз. Негизи эле анда азыркы букмекерлердин рекламасы тууралуу айтсак, Нуржигит байке айткандай, эмне үчүн букмекерлер менен кызматташтың? Муктаждык. Бардык финанска такалат экен да, напси деп коет го. Мен ал жакта атеист болчумун подкастын баштап атканымда. Бул да бир жол да, подкасттын азыркы мындай бара-бара мусулман болдум, баардык нерсе өзгөрдү, жашоо көз караштарым өзгөрдү. Бирок башында ошондой бир учур болду эле, муктаждык, акча жок. Анан алар дайыма жеңил акча сунуштайт. 30 секундка эле канча $500 төлөйбүз деп сунуштаганда, эми элестеткиле жаңы баштап аткан подкаст сенен эч ким реклама алгысы келбейт, акча тапкан эч жериң жок, жумушуң жок, анан барып макул болот экенсиң да. Мен буну туура эмес деп ойлойм. Өзүм өкүнөм. Бирок тилекке каршы иштешкенбиз. Демек сенин Иманга келүүгө болгон жол деп ушуну эсептейсиң. Ооба, бул да бир себепкер. Анткени мен мындай жаман жолдун баарын көрүшүм керек болчу да, жакшылыкты сезиш үчүн, жакшылыкты айырмалаш үчүн. Анан бирок жакшы нерсесин айтып кетсем болот. Башында ушундай болгон, өзүм катамды мойнума алам. Бирок ал реклама барын өчүрүп салганбыз букмекерлер менен. Анткени ошо айтып атпаймынбы, жаңы функция аябай сонун, YouTube'га ыраазычылык кесип салса болот. Жакпаган фрагменттерди. Анан кесип салганбыз. Всё, эми ал реклама жок. Бирок бул катага эч качан кайтып келбейт. Баракелде. Эми реклама жана дин маселесине кирип кеттик да, ошондуктан кээ бирки чыгарылыштарыңда кредиттик рекламаларды берип каласың да. Ошол эле мисалы үчүн диний устаз Эрмек Тынай уулу менен болгон берүүдө кредиттик реклама кылып кеткенсиң. Буга кандай жооп бересиң? Ооба, бул жакта сөзсүз түрдө аябай популярдуу суроо. Силер кантип, кайсыл бетиңер менен ушундай устазды чакырып алып кредиттик реклама кылдыңар деп. Алдакта учурлар болгон. Эрмек устазга да аябай чалыптыр да. Кийин айтып берди Эрмек Тынай устазыбыз. Үйдө отурган экен, ошо подкаст чыккан күнүчү. Баардык диний алымдар чалып баштаптыр. Эми аны баарыбыз билебиз, алар бири-бири менен сүйлөшөт да. Баардык эле ошол эле силер. Ооба. Групповой чатта. Групповой чатта баары чалып баштаптыр ага. Эй, уят тут. Сен менен кредит реклама кылып атат, тиги бул. Аябай аны жеп салыптыр. Бирок Эрмек Тынай уулунун дагы бир себеби, мен ал адам биздин подкастыбызга жөн келген эмес, анткени көз караштары сай окшош экен, аларга кыска жооп берип коюптур. Силер жаман деле көргөндү билесиңер окшойт. Ооба, жаман жери бар. Бирок силер ушул кредит менен башка толтур сонун нерселерди кандай гана даватты көзүңөрдөн өткөзүп салып атасыңар. Ал жакта андан да маанилүү нерсеси бар деп айтып коюптур да. Анан бир четинен ойлосом, элдер да биз ал жакта эми динге жакын адамдар көрдү да. Динге жакын адамдар баарды билет арам экенин. Мындай айтканда реклама эффективдүү эмес болуп калды да. Бирок бизге кандайдыр муктаждык жагынан сом болду. Мен да аябай Эрмек Тынай уулуга айткандан уялып жүргөм. Чоң камиңге барганбыз да, жиндерди көрүп келейинчи деп. Жок, чын. Көрдүңбү? Жок, көргөн жокмун, бирок мындай көргөнгө аракет кылдым, анткени көп адамдар балдык, досторубуз менен барганбыз. Анан Эрмек Тынайын көргөндөн уялдым да. Аябайчы, анткени кантип айтасың? Кечирип коюңуз деп мен кечирим сурайын деп баргам, чынын айтканда. Ушул эме реклама кылганыңыз кечирим сурайын. Барып отурсам, анан айтат, сүйлөп атат, бир хутба болуп атат да, сүйлөп туруп, ошону мен акта подкастта да айткам деп салып атпайбы? Мен ох ё дедим да, бул байке мен мындай жакшы эле мага тарынган эмес окшойт да. Мен тарынган деп ойлоп жүргөм да. Анан ошол хутбадан чыгып көчөдө басып барып атсам, машинасы менен өтүп бараптыр да, келип туруп токтоду бир машина, белгисиз. Айнегин чырып алып, "Ай, Нурсейит, кет" деп кот. Машинасына отургузуп алып үйгө коноктогон алып барды. Конокко барып үйгө киргизип, тамак куюп берип, жылуу чайыңыз куюп берип, "Сен бүгүн коноксуң, уулусуң, күчсүңбү сен, мени сыйлуу коногуңсуң" деп отургузуп, чай берип, анан ошол жакта сүйлөө
башталды Демек сүйлөшүбүз. устаз сага капа болгон эмес, э? Ооба, мен ага айттым, Эрмек устаз, ушундай учур болгон, мен ал жакта уже контракт жазып түзүп койгом, анда еще билген эмесмин сиз конокко келет экениңизди, ушундай болуп калды, контрактты кылышыбыз керек болуп калды, антпесе биз кайра төлөшүбүз керек болмак, штраф болуп, ошондуктан кечирим сурайбыз десе, мынтип калат, ай, не переживай деп калат. Диний көз карашың дагы ал маалда контракт түзүп атканда бөлөкчө болчу да, э? Ооба, бул жагы да туура эскертип кеттиңиз. Эрмектин уулунун подкастына чейин менин диний көз караштарым башкача болчу. Анткени мага Кадыр Ажы Маликов да келген да бир учурда. Мен аны жеп көрүп, жаркын өзү кечирсин, Кадыр Ажы Маликов өзү кечириңиз. Жаман көрүп, аябай мындай башкача суроолор бергем дагычы. Анткени өзүмдүн диний көз караштарымда Кудай сактасын, Кудай жок деген сөздөрдү мен жашачумун да менчи. Эрмек устаз менен подкасттан кийин 360ка деп айтсам болот. Аябай өзгөрдү. Бир эми 3 жолу айландым окшойт. Көз караштарым айланып, Рамазан айына чейин мусулман болуп, Рамазан айында 5 мал тургузуп, кадимкидей жашоом толук өзгөрдү. Сонун ошондо жиниң бар экен? Жок, эми билбейм, балким мурун бар болчу. Анан Эрмек устаз мындай мага айтпай чыгарып койгон да, мен сүйлөшүп аткыча. Жакшы, сонун андай эмесе дагы конокторубузга кайтып келсек, бул мындай социалдык көрүнүш, ошондой чыгарылыштардын бири сенде конокто Элвис Кастильо деген каарман болгон да. Көзүм оюнуп турганбы? Болуш керек. Ошондой болуш керек. Демек ал кишинин бүгүнкү күндөгү жагдайы кандай? Байланыштап турасыңарбы? Билбегендер үчүн айтып кетели. Элвис Кастильо бул СИЗОдо 1,5 жыл наркотик менен подстава болуп отуруп чыккан киши. Адилетсиздик менен, Бейгүнөө. ооба, адилетсиздик менен кездешкен киши. Аны жөн эле отургузуп салган. Ошол жөнүндө подкаст тартканбыз. Эмне себеп менен ушул балким ушундай жагдайга түшүп калган адамдар ошондой учурларда эмне кылууну билиш үчүн. Ал жактан чыкты да. Аны канча 10 жылга аябай көп кесип салайын деген. Бирок ал жакта ушу өзүнүн эмеси менен бөлүшүп кетти, тажрыйбасы менен. Мындай учурлар болбошун деп. Ошондуктан мен YouTube каналга кирип туруп карап келсеңиз болот. Аябай кызыктуу чыгарылыш болгон. Иши кандай болду? Эчтеке өзгөргөн жок, компенсация төлөп берген жок. Ошо менен жок. Сүйлөшпөй деле калдык көп жылдан бери. Ал экинчи чыгарылышына тартабыз деп ойлоп жүрдүк, бирок баш тарттык. Анткени биздин эмебиз, нугубуз башка жака бурулуп кетпедиби? Анан сүйлөшүп сураганмын бир жолу. 3-4 ай мурунго дейм. Элвис беке, кандайсыз, жакшысызбы, амансызбы? Эмне болду? Төлөп бердиби? Бир пайда алып келдикпи десек, тилекке каршы жок, бирок башка жагынан пайда алып келдик деди. Эң башкысы элдерге. Балким ушундай бир адам көзүп калса, Кудай сактасын бирок. Бирок көрүп калса, көрүп койгула. На всякий случай билиш үчүн кантип суд иштейт, кантип силерди подстава кылып салышы мүмкүн, анан кандай учурларда кандай кадамдарды кылыш керек экенин түшүнүп болот. Дагы коноктордун бири бул биздин акыркы учурларда кыргыз кинематографиясынын мындай жылдызы жанган учурдагы актрисалардын бири бул Анаркуль апа болду. Бейиш энем таманында. Бейиш эненин таманынын астында деген кинонун көпчүлүгү көргөн баш каарманы бул Эмиль Эсеналиев да. Эмне үчүн Эмиль Эсеналиевди эмес, Анаркуль апаны чакырууга сен мындай бел байладың? Мындай да, мен ал жакта көргөм. Кино чыкпадыбы? Кино чыккандан кийин эле мен коллегаларым, 3 коллегам подкаст жаздырды. Элестеткиле, Эмиль Эсеналиев 3 жактан подкаст берди. Эми бар жакта бир эле сөздөрдү айтты, бирок 3 жолу подкаст берди. Болбосо ал жакта башка каарманды мен Эмиль Эсеналиев деп эсептебейм. Андагы эмгеги бар. Бирок ал жакта чоң эмгеги бар. Бирок андан да чоң рол аткаруу дагы эмгек бул Анаркуль апада. Анаркуль апага көп адамдар маани бербей койду да. Мындай билбейм эмне үчүн, балким жылдыз эмес. Анткени Эмиль Эсеналиев ага чейин жылдыз болду да. Анаркуль апа ал театрда иштеп жүргөн апабыз кадимкидей. Анан чындыгында эле бул учур мени таарынтты. Неге ушундай чоң тасма, мен тасманы көрүп чыктым да. Тасмада эң маанилүү нерселерин Анаркуль апа кылат. Анаркуль апа ойнойт. Анан эң маанилүү нерселер ушу Анаркуль апа ойносо, неге ал менен эч ким подкаст тарткан жок деп мындай. Чындап эле эме болсун да. Эл аралык деңгээлдеги фильм, эл аралык деңгээлге чыккан тасмада эң башкы каарманды ойногон апа мындай көңүлсүз калды да.
бардык көңүлдү ушул Эмиль Санелиев алып кетип калды. Анткени ал ага чейин жылдыз болчу. Бул медиада ушинтип иштейт экен да, тилекке каршычы. Жылдыздуу адамдар мындай жылдыздуу болуп, аларды раскручивать этип, бири-бирин колдогон мыкты. Бирок эмгекте да туура айтышыбыз керек, баалашыбыз керек. Анаркүл апа ал жактан ролу бийигирээк болду. Өзүнө жараша баа ала албады коомчулуктан десек болот, ооба, көрөрмандан. ооба. Биз ошону өзгөртүш үчүн Анаркүл апаны чакырдык. Ушундай кереметтүү подкаст болду. Подкасттан кийин эң мындай эсте калган нерсе, отуруп алып баарыбыз монтип эме кылды, бизге батасын берди. Апа, Анаркүл апа, айланайын балдарым деп туруп ушинтип мындай кадимкидей өзүң апаң келгендей сезим болду да, аябай жылуу сезимдер. Бата берип, анан ошол Анаркүл апага көп ден соолуктар калып, ал жактагы гонорары дагы аябай аз алган экен да, элестеткиле, ушундай эмгекке ушундай гонорар. Бирок канча мега жылдыздар көбүрөөк төлөйт. Ошондуктан эми Базар экономикасы десек болот, базар экономикасы, кайраң дүйнө да. Урматтуу көрөрмандар, демек биздин мурунку чыгарылыштарга кайтсак, Анаркүл апа менен болгон берүүнү дагы көрүп чыгыңыздар. Аябай Сөзсүз кызыктуу. Коноктордун дагы бир мындай элдерде суроо жараткан коноктордун бири десек болот, мисалы үчүн Four Girls. Алар менен достошосуңбу? Сен кайра эле алар чакыра бересиң? Эмне себептен? Аяна качан келет, Жибек качан келет деппи? Ооба. Өзү алар менен такыр тааныш эмес болчумун. Бул бардыгы Эрмек Тынайулдун подкастынан башталган. Элка Оронгон Four Girls'тан күйөөсү менен Адил Жакшыбай экөөбүз болот. Жакшы. Салам алейкум. Алар үйлөнөт. Тиги кыз оронот. Анан алар Оронгон алар аябай жылдыздуу да, алар баардык интервью чакырат, баарына отказ берет. Анан ошол күйөөсү Адил Мырзаев Эрмек Тынайулдун подкастын көрүп аябай таасирленет. Экөөбүз бирибизди тааныбайбыз, бирок ал өзүнчө көрүп аябай таасирленет экен да. Анан бизнес бул сүннөт деп туруп, анан айткан сөздөрүн цитировать этет, аябай чын эле таасирленет. Анан мен эмемин да ал жакта мынчалык эле популярдуу эмес болчумун. Ал учурдачы аябай төмөн көз карашта болсумун да өзүм боюнчачы. Макул жазып көрөйүнчү дедим да, аларга и так толтур адам жазып аткан. Ал аябай хайп учуру болчу. Көп көрүүлөр чогултмак да, ким тартса дагы. Салам алейкум, сизди ушундай подкастка чакыргыбыз келип атат, тиги бул десем. Алейкум ассалам, давай смело деп сразу эле жооп берип атпайбы. Мен шок болдум, сразу эле макул болуп калды. Неге макул болуп калдыңыз? Мага мындай макул болбойт го сразу десем. Эрмек Тынайулдун подкастын көргөм дейт. Дедим. Ошол жактан биздин достугубуз башталды Адил Мырзаев менен. Подкасттан кийин аябай достоштук. Анан Адил Мырзаев аркылуу Фриман байкебиз келди, Дилайда келди. Дилайда да экинчи орунда турат болуш керек азыр. Аскар Акаев агандан ашайын деп атат, бирок азыр 491 000 көрүү. Дилайда менен ошол подкаст тартканбыз, келген. Эми мен кийинки сурооңузду уже мен сезип атам, шипирит этип аткандарбы? Ооба. Себеп дегенде көпчүлүгү комментарийлерде, негизи эле тар чөйрөдө деле айтып келишет. Дилайда менен Нурсейит эмне болуп кетти деп, ортосунда бир нерсе барбы? Ортосунда бир чок бардай сезилет. Мен недавно бир вообще ха бир эме комментарийге такалбадым, эме дейт. Дилайда жоголуп кетти го, Нурсейитке күйөөгө тийип кеткен окшойт деп. Үйлөнө элексиңби? Мен үйлөнө элекмин. Так что күйөөгө тийип кеткен жок. Ооба, андай көз караш болуп калышы мүмкүн. Анткени менимче бул мындай башкача опыт болду да, ал подкаст өзгөчө. Анткени эң жаш коногубуз болгон ал. Ал учурда 18 жашында болгон. 18 жаштагы эң жаш конок бизде Дилайда болгон. Эң көрүүлөрдөн да көп болуп атпайбы? Ал жакта мындай чын эле башкача, анткени экөөбүз тең жашпыз, экөөбүздүн көз караштары окшош, ошондуктан мындай химия деп коет го, подкасттын конок менен алып баруучунун химиясы өзгөчө болгон. Бирок ошону көбүнчө адамдар эме деп түшүнүп алган экен да, бул мындай бир романтик болуп кетти деп, керкилер шипиритет, комментарийде мен деле окугам. Булар аябай жарашат экен, тигинсе болот экен деп. Бирок ортобузда эчтеке жок, болгон эмес. Болбойт деп, бирок аны жараткан эле билет да. Атым бүгүн айтып алып эртең бирден болуп кетсе, жараткан билет, бирок ортобузда эчтеке болгон эмес. Сүйлөшүп турабыз, дос катары, мен жакында сурагам, сен түрүсүңбү, нормалистсиңби десе, ооба деген. Так что дружеские отношения, а так бардык Four Girls кыздарына респект. Демек комментарийлерди окуп турасыз, Когда как? Мурун окучумун да, ошо мурунку чыгарылыштар болуп, аябай берилип окучумун. Комментарийде берилген окусаңыз, комментарийлерди удалить этесиз, мындай өчүрөсүзбү комментарийлерди, жакпаган комментарийлерди? Эмне себептен? Менин оюмда балким мен туура эмес көз караштамын. Мага да көп айтат, неге өчүрөсүң комментарий деп. Анткени мындай экен да, кээ бир адамдар бар, подкастты толук көрбөй эле, 1-2 мүнөтүн көрүп алып эле, өзүн мындай орустар айтып коет го, ставят 2 копейки деп коет го, ошо мындай 2 тыйындык оюн коюп коет.
1 мүнөтүн көрүп алып анан элдин баары да ушундай экен да, подкаст көрүүнүн алдында комментарий окуп чыгат экен. Анан алар комментарийден окуп алып эле анан бул фигня деп туруп көрбөй коет экен да. Болбосо ал адамчы даже көргөн жок. Мындай керекти учурлар болгон, комментарийлерин окуйсуң, мен подкасттын баарын алып баргандан кийин билем да, жазат, бирок чындыкка дал келбейт, анткени ал жакта такыр башкача болчу. Анан ойлоносуң да. Ошондо мен комментарийлерди өчүргөнгө мындай өчүрөйүн деп өзүмө. Демек контекстке болгон комментарийлерди өчүрөсүң, мындай Контексттен чыккан, сөгүнгөн, жаман нерселер, анткени жаман сөгүнгөндөрдү да өчүрөм. Неге? Анткени сөгүнгөндөр жаман таасир этет, элестеткиле. Ошол эле Дилайда мен подкастты аябай жаш кичинекей балдар көргөн да. 14 жаштагы кыздар, 16 жаштагы кыздар анан кирет, элестеткиле. Кирип атса бир сөгүнүп, жаман нерселер айтып атса, ал мындай нормалдуу көрүнүш катары кабыл алып, анан көчөдө деле ушинтиш мүмкүн да. Тарбиялоо ниетинде. Сонун. Ошол жагынан өчүрөм. Бирок балким өчүрбөй, мындай адилеттүүлүк, эки тараптуулук деген жакшы, бирок менимче бул менин көз карашым, менин жашоом, ошондуктан мен бул решениени орусча кыргызча жазгандай эле Чечим. Ушул чечимди мен кабыл алдым. Сонун. Нурсейит, деги эле комментарийдеги негизи эле сын пикирлерге, хейттерге кандай көз караштасың? Мисалы үчүн комментарийлердин ичинде көп күлөсүң, күлгөнүң азайт, анан сени атап да кетишет, борсок дешип, ушундай комментарийлерге кандай көз караштасың? Эми күлгөнү айбаштайлы. Күлгөнүмдөн тилекке каршы бул бар. Мен ойлойм, бул чындап эле ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн көбүнчө адамдарга, көбүнчө көрүүчүлөрүмө. Бирок Горбатова могилы исправить деген сөз бар го. Мен орустар айтмакчы. Мен жашоодо эле көп күлгөн адаммын да. Эми сиз экөөбүз жашоодо сүйлөшүп, жалжаңдап эле жүрө берем. Билбейм, мен үчүн балки мен душам грустный деп элечи. Тамаша, бирок мындай күлгөндү, шаңдуу болгону жакшы көрөм. Ошондуктан аны токтото албайт, эфирде да токтото албайм да. Мен өзүм накта как она есть алып барганды жакшы көрөм да. Эфирде кандай болсом, жашоодо деле ошондоймун. Ошондуктан керки айрым учурларда чын эле көп күлүп салам. Бирок аракет кылайын деп чечтим. Күлгөндү азайтканга. Демек бул жакта да өсүү болот сөзсүз түрдө. Бирок дароо өзгөртүш кыйын да, анткени бул мындай эфирде өзүң бир эмес, рол эмес да бул. Эфирдеги бир мындай образ эмес да, бул чын мен болуп атам. Накта да өзүм ичимде мүнөздү өзгөртүш оор, бирок аракет кылам. Айткандай, накта Нурсейит ушундай. Ушундай кылууга аракет кылыңыздар. Бирок Нурсейит дагы оңолуу жолунда, сиздердин дагы комментарийлериңизди музыку дегенде эле айтып койдуңуз го. Оңолуу жолунда кеңештериңизди эске алып, ушул жактарда. Бирок эске алабыз, чын. Сонун. Угабыз. Сизди көпчүлүгү бийликчил подкастер деп айтышат. Эмне себептен ал келип калган? Сиз чындап эле бийликчилсизби? Негизи эле крыша барбы? Крыша, эми үйүбүздө крыша курулган, эми ооба, мындай жамгыр жаса өтүп кетет да. Тамаша. Бийликчил дегенге тактакыр кошулбайм. Мындай да, бийликчил болсом, мени дароо бир телеканал же бирөө каржыламак. Бийликчил болсом, мен мейкинден сөзсүз түрдө 1 миллион утмакмын. Бийликчил продолжить берейин же түшүндүңүзбү? Көрүүчүлөргө түшүндүрүп кетейин. Көбүнчөлөр айтат, телеканалым иштешип, дагы бир учур, неге мен бийликчил деп ойлойт? Анткени мен 7 канал менен иштешкеним үчүн. Бирок 7 канал менен кантип биз иштегенбиз? Бартер аркылуу. Биз аларга контентибизди акысыз беребиз. Алар бизди, ошо мен акчам жок да студияга жаздырганга уруксат берчү. Бирок азыр кызматты токтотобуз. Болду, ал жакта биз бербейбиз. Анткени көбүнчөлөр ойлоп жүрчү экен да, булар ушул 7 каналдын эмеси проект турбайбы депчи, ошо мындай гостелеканал ярлык билип койгон да. Бирок бизди мындай ал жактан бирок колдоп келген эч ким жок. Мен калган нерсе тартам. Мен политика кызыккан учурда мындай бийликте адамдар чакырып, алардан кызыгып суроо берем. Бирок бул жагын бийликчил деп атаса болбойт. Ошол эле Эдил Байсалов да канча коноктор келген, бирок аны бийликчил деп атаганга такыр дал келбейт. Крыша боюнча крышам кандайсы, менин конокторум, келген конокторум бар го, алар менен жакшы мамиледе болуп, балким мындай медиа чөйрөдө бир кандайдыр бир крышам, менин авторитетимдин жана менин мындай кепилдигимдин бир эмес, мен ошо авторитеттин кепилдиги болуп калгандыр. Анткени ал адамдар менин кандай экенин билет, башка адамдар ошентип айтып барат. Ошол адамдар аркылуу балким крыша десе, муну атаса болобу крыша деп. Медиа крыша деп коелучу. Ошол эле Адил Мырзаев подкастка ушунчалык жактырды, башка конокторду чакырып койгонго жардам берип атат да. Мен конокторум ушундай чын эле жүрөк жылытат. Ошол эле Алмаз Шадаев канча конок чакырып берем деди. Ошондуктан
ушул жагынан айтып кетсем болот. Менде бир кандайдыр бир түрдө ушу конокторум аркылуу медиа крышам бар. Демек ар бир келген конок потенциальный крыша. Анткени алар менин жок, бирок политиктерден тышкары. Политиктер кошпоңуздар. Политик демекчи министрлер кабинетинин эң эле мындай хейтке учураган мүчөсү Эдил Байсалов өзүм айткандай, Эдил Байсалов чакырдың. Эмне үчүн ал киши, эмне үчүн Акылбек Жапаров эмес, ага аракеттер болду. Эмне үчүн Эдил Байсалов негизи эле? Өзүмөн мындай өзүмө мындай вызов деген кандай кыргызча? Чакыруу. Мен өзүмө чакыруу ыргытканды жакшы көрөм. Мындай барго ушул менен тартып көрсө кандай болот экен депчи, кызыктуу да. Анан мен Эдил Байсаловго таптакыр жаман көз карашта болчумун. Бул тиги эмелерди колдойт да. Көгүчтөр. Бул көгүчтөрдү колдойт да, Кудай сакта деп мына чын эле коркунучсуң. Анан бирок бир учурда давай чакырып көрөйүн, кандай адам экен көрөйүн деп чакырдым. Чакыргандан кийин тактакыр андай эмес, мен анан кадым сыртымда суроо бердим да. Сиз кандай үй бүлөлүк курууга мындай көз караштарыңыз десе, традициондук деди. Эч кандай аларды колдобоймун деди. Дедим, точно. Тамаша, мен чын алма толук түрдө түшүндүрмө берди. Традициялык үй бүлө куруу накта кыргыздын үй бүлөсү. Накта үй бүлө курганга көз карашта экен. Көз карашы накта үй бүлө куруу. Көгүчтөрдү колдобойт. Бирок ошондон кийин мен ойлоп баштадым. Канча деген мен жаман көргөн адамдар бар, эл жаман көргөн. Бирок аны башка көз караштан караса болот экенин түшүнүп, ошондон кийин политиктер көбөйүп баштады. Ошол эле Жанар Акаев, акыркылардан Аскар Акаев көп болду. Эдил Байсалов менен мисалы үчүн болгон подкасттан кийин сен өзүң Эдил Байсаловду бөлөк жактан ачтым деп атпайсыңбы? Негизи эле конокторду бөлөк жактан ачуу бул сенин мындай эмең да, чакырууң деп өзүң айтып атпайсыңбы? Ошондо кээ бир мисалы үчүн конокторду до конца ача албадың, личностьтин деген комментарийлер да көп кездешет да. Эмне менен байланыштырасың? Мисалы үчүн акыркы берүүдө Абдулла Иманкулов менен болгон берүүдө сен деңгээлиң ага жетпеди, жаш экенсиң деген комментарийлерге кандай жооп бересиң? Эмнеге андай болду? Сөзсүз түрдө, бирок бул жерден мындай бир нерсени эске тутуп алыш керек. Биз подкастпыз да. Мен калгандыгы кылам. Керкилерди өзүмө чакыруу ыргытам. Бул конокду ачышым керек деп. Керкилерди теманы эле сүйлөшөм дейм. Керкилерде ушунчалык кызыксыз конок келгенде мен менен отуруп сүйлөшүп отурат да, монтип отурат да, суроо күтүп. Мындай сүйлөшкөнгө желаниясы жок, суроого жооп бергенге желаниясы бар да. Ошондуктан мындай керки коноктор менен химия болбой калат. Керки коноктор менен химия болот. Керки коноктор өзү ачылгысы келет, керкилер ачылгысы келбейт. Көп факторлордон да. Анан бул жакта тажрыйбадан көп деле нерсе чечпейт да. Адамдын бири-бирине көз карашы, анан бири-биринин ортосуна мамилеси көп нерсени чечет. Абдылда агай ушундай болуп калды. Мындай убакыты тыгыз болуп калды да. Бир жумуштан бир жумушка барып аткан ортосунан кармалдык. Анан сөзсүз түрдө бат-баттан өзүнүн ой башка жакта. Бул туура эле, бул өзү бирок бизге рахмат убактысын келип бергенге. Анан биз жагынан да туура айтышыбыз керек, чындыкты айтышыбыз керек. Абдылда агайды дагы эле биз көп деле билбейбиз. Анткени мен жашмын да. Бирок мындай бир-эки нерсесин көрүп калгам. Көбүрөөк таныйын деп да чакыргам. Көп учурлар болот. Ошондуктан подкасттар бар, көп ачпагам, бирок эгер көп ачылбаган подкаст болсо, ал значит ал жакта маңызы башка жеринде да. Конокту ачууда эмес, балким темасында. Ошондуктан подкаст укканда коноктун эле ачылышын карап отура бербей, кичине маңызын да угуп, айтылган сөздөрдү угуп кылсаңар башкача болот. Ошол Эрмек Тынай уулу менен биз Эрмек Тынай уулун ачкан жокпуз да. Биз темалар сүйлөп талкууладык да. Туурабы? Же Эрмек Тынай уулун башкача таанып калдыңарбы? Ал всегда таким был. Бирок биз туура жагынан карап, Эрмек устаз сени ачып кетиптир да ошондо, диний жактан. Мен наоборот мени ачып кетип атпайбы? Келип туруп мени көз караштарымды оодарып, анан туура жолго коюп кетип атпайбы? Демек бул Абдулла Иманкулов менен болгон подкастка убакыттын тарчылыгы жана ага даяргерчилик болбой калган аз болгондугу, биз дагы мындай бир күн эле билдик да. Билесизби, кычык сизге жазбадым эле. Эртең подкаст депчи, мындай убакыт аз, анда да убакыт аз, мындай болуп калды да, ушундай болуп турат. Аны дагы айтып кетпесек болбойт эле. Демек ошондой эле конокторго кайра кайтып келсек, Олимпиаданын бокс боюнча биринчи бизге медаль алып келген жигит бул Мунарбек. Спорт чөйрөсүнөн дагы алып келип атпайсыңбы? Мунарбекти мисалы үчүн чакырганыңдын себеби, бизде
ага чейин деле мындай күрөш чеберлери бар, Акжол Махмудов деген. Неге алар чакырган жоксуң дейсиңизби? Неге алар эмес, неге Мунарбек же бул жана өзүң айтып кеткендей эле баягы Славанын баардыгы Эмиле Сеналишке болуп, апабызга көңүл бурулбай калды дегенденби же? Жок, мындай болгондо кызыктап коеюн, мен ошол олимпиаданы аябай көргөм да. Анан Мунарбектин мен ушундай кызыктуу болду, билбейм, бирок Мунарбектин биринчи мушташынан баштап аягына чейин көрдүм да. Калгандар көргөн жокмун. Мен өз биринчиден режимим бузулган болчу да. Бардык күрөшчүлөр күндө эле күрөшүп бүтөт. Көргөнгө жетишпей калам, новостиден эле окуп калам. Анан кечинде кыргыздардан ким азыр чыгат экен десе, Мунарбек деп турат. Биринчи жолу уктум атын, чынын айтканда. Базар жок, эми кыргызды колдой берейин деп барго бардык кыргыздар. Көрүп атам. Ток утту. Базар жок, эртең көрөм дедим. Эртең таксиде кеч туруп барын өткөзүп салдым, бирок кайра көрдүм. Ушинтип анын күйөрманы болуп калдым да. Мунарбек давай деп финалга чейин жетелеп баргандай болдум. Утулуп калганда аябай кайгырып, анан ошондо эле ниет койгом да. Элестеткиле ушул Мунарбек беке подкастка келсе, жанында да карындашым отурган да, ой жок келбейт. Билбейм эмнеге духум чүрүп. Бирок аябай ниет койгом. Ушул келсе, ушуну сонун кылмакпыз. Мындай жагымдуу болду да адамчы. Анан олимпиада бүткөндөн кийин эле байланышып, бир номерин мага катталуучун таап берди. Мен түз эфирде отургам Инстаграмга катталганын унутмагыла. Инстаграмда отурганда ал жакта ушул олимпиададагылар чакырбайсыңбы, тиги бул деп. Анан айтып, мен сүйлөшүп баштасам айтып атам. Менде эч ким менен байланышы жок, чакырып албайм, тилекке каршы эч ким болбойт болуш керек, кечирип койгула деп. Катталуучулар менен сүйлөшүп атсам, бирөөсү айтып калды. Менде Мунарбектин номери бар, берейин, сүйлөшпөйсүңбү десе. Шок болуп калдым. Катталуучулар үчүн жардам береби деп. Анан базар жок деп. Ыргытыңыз дедим, түз эфирде өчүрдүм, чындыгында ыргытты. Аны мен GetContact текшересиң да, балким бул алдап койду. Чындап эле Мунарбек Сейитбек ул дейт. Ох деп титиреп үнүм чалып атам да. Анан чалып туруп, "Салам алейкум" десем, "Ва алейкум ассалам" деди. "Мен атым Нурсейит", ушинтип таныштык. Анан ооба, хорошо. Сразу көнүп кетти. Мындай бир башкача да, ушунда эң жакшы чыгарылыштарым менен коноктор бат эле көнүп кетти да, мындай такыр өзгөчө. Макул дедик. Эртеси күнү эле тартабыз деп, эртеси күнү Оштон учуп келген экен. Оштон учуп келип тартты. Тарткан эки аябай жакшы жылуу сөз сүйлөшүп, Ошко келсең мечитке өтүп экөөбүз чогуу отурабыз. Мен айттым, сиз келсеңиз да чалып туруңуз деп, мындай жакшы мамиледе болуп калдык. Мунарбек байке өзү аябай сүрдүү байке экен. Бардык досторун мындай көзү менен эле контролдоп турат экен да. Жаман жакка кылбагыла деп, мындай даватты да айткан сонун жакшы мамиле кылып, подкасттан кийин да ушу сүйлөшүп калабыз, номуру бар. Башка ушу олимпиадага катышуулар неге чакырбадың десең, мындай жөнөкөй жооп да. Мага келгиси келген жок. Мен аларга чындап эле чалдым, номуру менен байланыштым, через чакырдым. Убактым жок, же агайым уруксат бербейт, же биз башка жакка барабыз деп турушум. Ар кандай жооптор менен макул болгон жок. Эми бардыгы эле менин каалоом менен эмес, көбүнчө эле айтат, "Буну эмнеге чакырбайсың" депчи. Айланайын, келгиси келбесе мен кантип чакырам? Демек баары алдыда. Баары алдыда. Балким бир күнү келер, бирок азырынча убактысы жетишпегендик же дагы бир себептер болушу мүмкүн. Бирок буюрса келет деп ишенип турабыл. Роботту оңой эле көндүрдүңбү? Роботту көндүрүш эң оңой болду. Эмесине, роботтун атасына айттык. Жасап чыккан. Чындап эле кыргыз бекен? Акош Асанбаев. Робот кыргыз. Акош Асанбаев деген биздин эмебиз бар. Инженер деп коет. Инженер деп атайт болуш керек. Ошо робот өзү жасап чыгыптыр. Албай куштагы мага окшоп кыйналып, акчасы жок. Өзү 4 жылдап иштеп, робот акчасын чогултуп, ошо роботун жасап чыгыптыр. Азыр эми ушу жардам бергим, биринчи себеп жардам бергим келди, экинчи себеп элестеткиле кимдер подкастында робот болуптур. Мындай айтып атпаймын, өзүмө чакыруу ыраткан жакшы көрөм деп, ушинтип. Бул политикти мындай ачып көрсөмбү деп, ушундай керкилерде түндө ушундай ой келип кетет. Ошол күнү келген. Элестеткиле робот келсе деп. Анткени ошол учурда ошо роботтун рилси түшүп калган. Ушундай байке бар экен билип, аны көрүп, изилдеп, анан робот чакырганбыз. Роботтун да даваты сонун болгон. Андагы биздин YouTube каналыбызга кирип көрүп кетиңиздер. Сонун чыгарылыш болду. Албетте көрүүчүлөр көрүп кетиңиздер. Биздин ар бир коноктун 2024-жылы ага чейинки тартылганын ар бирин каникулда бекер отурганча дегендей нактап подкастты көрүп отуруңуздар. Сен конокторду студияга эле чакырбай, кээ бирки конокторго исключение кылып, аларга конокко барат экенсиң. Эки эле жолу болгон. Кимдер алар? Биринчи Аскар Акаевич. Кен ал Москвада турат. Кыргызстанга келген эмес. Анан ошол чакырып калып Москвага барганбыз. Анан экинчиси
Динара Багышбаева эжекебиз үчүн Ошко чейин барып келдик. Башка эч ким үчүн барган эмеспиз. Аскар Акаев демекчи, Аскар Акаев канча төлөгөн? Ката эстейинчи деп. Жок, Аскар Акаевич төлөгөн эмес да. Себеп мындай болуп калды да, коомчулуктачы. Ошол маалда Жогорку Кеңеште Аскар Акаевдин макамы каралып аткан маалда, анан ошол маалда сенин подкастың чыгып калып атат. Көпчүлүктө суроо пайда болот да, бул балага бир акча төлөп, анан кийин өзүнү мындай кыргыз коомчулугуна жакшы жагын көрсөткүсү келди деген. Мен башында айтып кетпедим беле? Ар кайсынын өзүнүн кызыкчылыгы болот депчи. Мен Аскар Акаевичти көндүрүш үчүн 1 жыл бою жазгам да. Бир ошо политиктен келбеди эле, жана башында сүйлөшпөдүк го, бир политиктер подкастка келген депчи. Аларда бир сөз угуп калдым да, аларда Аскар Акаев менен байланышы бар деп. Анан көрсө анда жок экен да. Анын таанышында, анын таанышында ушуну бара бердим, анан акырында бирөөсүндө почтасы бар экен. Ушу бечара почтасы бар экен. Почтасына 6 ай бою жаздым окшойт. Такыр жооп берген жок. Ошо 6-чы айы жооп келди. Мен ойлогом бул походу не сүрүштү, бирок жазып берейинчи деп 1 айда жөнөтүп турчумун да, Ctrl-C, Ctrl-V. Анан ошо 6-чы ай жооп берип калды, жок, тилекке каршы бизге кызыксыз деген. Мен ушу 6 айдан бери жазып келип аткандан кийин эми ушул бир жок деген кантип мени токтотсун. Дальше жума сайын жөнөтүп баштадым, мындай көбүрөөк кылыпчы. Жөнөтүп баштадым, анан жана Аскар Акаевичтин жана эмеси макамы болбоду. Болгондо ага кызык, эми ага кызыкчылык, анын кызыкчылыгында медиада колдоо керек болду да. Аны мен кызыкчылыгымда Аскар Акаевич мага подкастка келгени. Экөөбүздүн кызыкчылыгыбыз бар. Анан ошо бир күнү жооп берип өзү жазып калды. Мына 3 күндөн кийин ушундай мүмкүнчүлүк беребиз. Келип мен тартып кетсең болот. Бирок менде суббота күнү мынчадан канча 12ден 2ге чейин эле убактым бар. Жетишсең, жетишпесең жок деди. Ёбода болуп туруп, бардыгы рекламадан топтогон акчамды чогултуп, иштеримдин баардыгын чекке кагып, билет сатып алып, ал жактан команда тартуу кылып, барып тартып келгем да. Бул жакта мен наоборот акча коротуп келдим. Ошондуктан мындай Аскар Акаевич канча акча төлөдү дегенде эле мындай башкача эме болуп, сезим болуп кетет да. Элесе Аскар Акаевич мага акча төлөйт, эмне кылат? Ал по-любому, ал любой кимге барам десе, ал макул сиз менен подкаст тартам дейт. Анткени ал биринчи президент. Биринчи президент жаманбы, жакшыбы, ал көрүү чогултат да. Биз үчүн көрүү деген бул маанилүү нерсе да. Ошондуктан бизде болгон, биз биринчи подкасттардын арасынан биринчи болуп, биринчи президент менен тартканыбызга аябай сүйүнөбүз. Бирок биз Аскар Акаевичтин көз караштарын колдойбуз деп да айтып кетсек болбойт. Бирок ал киши бизде болгон. Анан ал мага акча төлөгөн эмес. Наоборот, мен ал жака канча акча кетирип тартып келгем. Кстати, Москвада операторлор булар аябай көп акча алат экен. Вообще ужас экен. 2-3 эсе көп алат экен. Экинчи президент менен качан? Буйруса аракет кылып атабыз. Чындыгында ушундай бар го, бир акулаларчы, мындай кандын жыттын сезип алса болду, до конца чөйт го. Ошо биз да ушул президенттердин канын сезип алгандан кийин эми баардыгын тарткым келип кетти. Аракет кылабыз. Ошол эле коноктор. Экинчи коногум деп атпайсызбы? Сен конокко барганчы? Экинчи коногуң бул Динара Багышбаева. Эмне үчүн ушунчалык маанилүү болду Динара Багышбаевага барыш? Мен айтып атпайм, мен адамдар көндүргөн жакшы көрөм да. Кээ адамдар Бишкекте жашайт да. Бишкекте көндүрүш оңой. Анын үйүн табасың, тияка барасың, же тааныш аркылуу ушуну кетиредесиң. Динара эже ошто болгондуктан мындай Динара эже подкаст бергенден коркот. Жан дүйнөсү анткени жеке жашоо тиги бул дегендер аябай жаман көрөт экен. Жан дүйнөсү назик. Жан дүйнөсү назик. Сөз түрдө аялзат да болгондочу. Коркуп эмес, мындай бергиси келбейт да, анткени баары түшүнөт. Чындыгында ошондой. Көбүнчө интервьюлар, анан ошонун балки менде ошондой болуп кетет, суроолор берип салат деп айткандыктан мен ага ошо менин кепилдигим, сиз үчүн барып тартканга даярмын деген кепилдикти көрсөтүш үчүн, бериш үчүн барам деп айттым. Чындыгында бардым. Мен ал жакта уктаган жокмун. Күндүз учуп бардым Ошко. Саат 12'de, түнкү саат 12'de тартып баштадык. Таңкы саат 4'te тартып бүттүк. Анан саат 7'de кайра рейс менен Бишкекке учуп келдим. Каарман сага ушунчалык маанилүү экениңи сездирдиң ал кишиге. Ооба, сездирдим. Мен мындай жөн эле чача-мача тарткым келген жок. Мен сизди чындап эле конок катары көргүм келип атат деп билдириш үчүн, сездириш үчүн ушунчага даярмын деп көрсөткүм келди. Чынында мен ар кайсы коногум үчүн ошондойго көрсөтөм. Убактысына байланыштуу мындай подстраиваться этип дайыма убакыт тандоодо конокторума айтам да.
сиздер убакыттанаңыз, биз ошого ылайыкташып өзүнүн убактыбызды тандайбыз депчи. Анткени коноктун ыңгайлуулугу бизге эң биринчи орунда. Ошондой эле мисалы үчүн студияңар эмне үчүн караңгы, эмне үчүн жарыкты тартпайсыңар деген суроолор дагы болот. Аларга кандай жооп? Менимче ушул подкаст форматында бул эме сүйлөшүү да эң маңызы, бул сүйлөшүү. Сүйлөшүүдө адамдын ой жүгүртүсү башка жака чачырап кетпесин, мындай. Бар го бир интервьюн көрүп атсаң, анын артында картинасын карайсың, кружкасын карайсың. Фокус внимания. Фокус внимания жоголуп кетет. Еще азыр ушу ТикТоктун убагы да такыр ушул менен кыйынчылык. Анан биз ошого каршы туруп ойлодук да, минималистик стилинде. Даже логотипибиз минималистик болбоду. Биз логотипибизди өзгөрткөнбүз, минималистик. Анан стилибиз да минималистичный болсун деп ушундай кылдык. Анткени чындап эле азыр экөөбүз сүйлөшүп атсак, башка эмнеге эме кылат? Ою эч жака чачырабайт да. Болгону Smart-X'ин рекламасына чачырайт да. Болду. Башка эчтеке чачырбайт, туурабы? Эмнеге жекече суроо да, мындай мага жеке кызыктуу суроо. Эмнеге сен көрүүчүлөр үчүн оң жакта отурасың? Же баягы азыркы замандын тренди болгондой, сен рабочий сторонаң сол жагыңбы? Рабочий, не рабочий депчи, юридтикундайбы? Жок, меники бардык жагы эле рабочий. Мындайынан деле отуруп тартып берем. Эстетип кетейин, мурунку студияда силер жок болгондо мен бул жагында отурчумун. Азыркы студия бул жагында отурам. Бунун баары изилдөө. Мен изилдеп чыккам. Кайсы жагынан көбүрөөк отурса, удержание внимания көбүрөөк болот. Кайсы жагынан көрүүчүлөргө ыңгайлуураак, анын баарын YouTube'дун статистикасын карап чыгып, түшүндүм да. Конок сол жагында отурса, азыр мен коноктун ордунда отурам да, сол жагында отурганда адамдарга көрүүгө ыңгайлуураак экен да. Алып баруучу оң жагында отуруш керек. Сол жагында конок болсо, алып баруучу болсо, баардык мындай көңүлдүү вниманияны алып баруучу алып алганда болот да. Мен билдиргим келет да, конок аркылуу өзүмдүн оюмду жүгүртөм деп туруп, ошон үчүн бул изилдөө кадимкидей. Өйдө да айтып кеткендей, бир мындай коомчулукта же бир чөйрөдө бир өзгөрүүнүн болушуна себепчи болууну каалайм деп атпайсыңбы? Ооба. Ошондой эле жакында болуп өткөн подкасттын биринде конокто Нисахар долбоорунун алып баруучусу Умар Даданов болуп кетти. Аны менен болгон подкастта сен убада берип өткөнсүң. Жактырууну басып мынча жактыруу болсо, мен Умар Даданов менен Нисахар долбооруна кошо чыгам деп. Ошол эмне болуп атат? Жактыруулар ошол жеттиби? Жетти. Умар байкеге да сүйлөшкөнбүз чалышып. Умар байке ушундай десем, смело деди. Азыр алар тыныгууда. Тыныгуудан чыккандан кийин бир кызыктуусу бизди чакырат. Бул менин кыялдарымдын бири да. Нисахарга барып алып туруп, мен кантип ойлойсуз? Мындай на уровне алып барып аламбы Нисахарды? Мындай оюңуз боюнча. Темперамент. Жумшактык болуп койбойсуңбу? Мен жумшак адамга окшошмунбу? Не строгий болбойбумбу? Комментарийде айта кетиңиздер өзүңүздөр. Кандай болот экен? Нурсейит алып бара алабы, алып бара албайбы? Нисахарга бара албайбы? Кандай? Бирок орусча болсочу, мен аябай мындай оңой болот да магачы. Барып алып туруп, Закон Кыргызской Республики, статья 4 СМИ деп элечи барып алып. Бирок аябай даярдандым, ал жана законун да жаттап алдым. Жакында ошол алардын ошо съемкасы болсо эле барып түшүп келебиз буюрса. Ал эч ким унуткан жок ал нерсе. Сонун проектлер жөнүндө сөз болуп кетти. Биз аны уланта кетели. Жанар Акаев менен дагы акыркы берүүлөрдүн подкасттардын биринде конок, Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев менен болгон подкастта сунуштар көп болду. Сунуштар болду. Өзүң тараптан, Кычык тараптан ошолордун үстүнөн чыгайын деген иш жүрүп атабы? Жанар байке менен сүйлөшүп атасыңарбы? Сизге встречный суроо. Неге өзүңүз жөнүндө в третьем лице айтып баштадыңыз? Кычык деп. Мындай халк болоюн деп атасызбы? Халк хочет кушать деп бар. Кинолор эмкичине мен деп эле айтыңыз. Златан Ибрагимович дегенде. Кичине мындай мен деп эле айтпайсызбы? Амейда. Кычыктар ушуну көбөйүп баштады да. Тамаша. Долбоорлор жөнүндө сиз байкадыңыз болуш керек. Биз подкастыбыз жөн эле подкаст болуп калбастан, мындай көбүрөөк өзгөрүүлөргө себепкерчи болгонун байкап атасыз да. Ар кайсы подкастыбызда бир нерсе ойлоп табып, ушундай себепкер болгубуз келет. Долбоорлорду азыр алар тыныгууда да. Бардык билесиз го, канча бир эмеге чейин тыныгуу болот. Тыныгуудан кийин байланышабыз, бардык ушул долбоорлорду бирден чечкенге аракет кылабыз. Анткени биз Накта подкаст жөн гана подкаст эмес, коомдо көйгөйлөрдү чечүүчү, бир көз караштарга мындай дүйнөнү өзгөртүүгө себепкерлер болгонду каалайбыз. Кто такой Кычык? Кычык сиз да.
Көрүүчүлөр үчүн кызыктуу болгон суроо: эмне үчүн кычык, эмне үчүн бул Мына ат? мен эң хака варианттарды айтайынбы? Бирөө айтыптыр. Кычык деген ким десе, кычык походу Сыныш Кекеев деп айтыптыр бирөө. Бирөө кычык бул кимде деле? Дагы бир сиз эсиңизде жокпу окудуңуз? Акылбек Жапаров. Балким элестетик кычык Акылбек Жапаров болсо. Бирок көнчөлөр мындай кычыкка көп теория куруп баштаптыр. Кычык деген ким? Ошо кычык бул Нурсейиттин кыршасы окшойт тиги бул депчи. Кычык бул кадимкидей Кыргызстандын активдүү жараны. Көйгөйлөрдү чечкенге, адамдардын мындай башка жагына ачылганын каалаган, ар кайсы адамга жаман жактагы нерселерин издеген. Анткени адамдарды идеалдуу карабашыбыз керек. Ар кимибиздин күнөөлөрүбүз бар. Мен да ошон үчүн азыр ачык айтып бердим да, жанагы букмекерлер боюнча, реклама, кредит боюнча. Анткени бул өзгөрүү да, бул чындык. Ошонун баарын элге көрсөткүбүз келет. Эч бир адам идеалдуу эмес. Кычык бул адамдардын идеалдуу эмес экенин көрсөтүп, кычып суроо берген киши. Бирок ушундай кылганбыз, кычык өзгөрүшү мүмкүн. Туурабы? Үндөрү өзгөрүп калганын сезди болуш керек кээ бирки адамдар. Үндөр өзгөрүшү мүмкүн, же болбосо Кыз деле окуяш мүмкүн да туурабы кычык? Баардык всё бар жок алды да. Дегендей, мисалы үчүн кээ бирки конокторго байланыштуу суроолор, мисалы үчүн мындай бүгүнкү келе турган конок диний алым десек деле болот. Кийинки чыгарылышта, Кийинки Саид чыгарылыш. Ибрагимов. Ал кишиге болгон албетте мындай кызуу кычык болбойт, бирок мындай ачуу суроолорду бергени аракет кылабыз да. Анткени башында өзүңөр эле айтпадыңар беле, ачуу суроо бербейсиңби, эмне эле мындай жакшы жактарын кыла бересиң деп. Эми мындай 50/50. Бардыгы бар. Эмнеге өзүңөрдү Кыргызстандагы номер 1 подкаст деп атайсыңар? Себеп мындай, силерге чейин эле подкасттар болгон го. Эмне себептен? Биз биринчи жолу подкастты баштаган эмеспиз, бирок биз статистика боюнча ошол баардык подкасттардан ашып кеттик. Биздин коллегаларыбыз 2 эсе, кээ биркилер 3 эсе, 4 эсе катталуучулар, көрүүчүлөр менен төмөн. Биз ушул статистикага таянып, бизди номер 1 дедик. Болду, башка эч нерсеси жок. Эми Ничего личного, статистика деп койдук. Статистика менен бүгүн жадырып салды Нурсейит. Бир суроо мындай жаралды да, азыр ушул подкасттын үстүндө эле суроо жаралды. Сиз көбүнчө мисалы үчүн азыр динге келип, мындай ыйман жолуна түшкөн инсан катары. Бирок ошол эле кезде сиздин көз карашыңыз дейличи. Бүгүн конокто сизде Бабур Төлбаев. Бул киши диний чөйрөдө, диний жактан сүйлөп калат, бирок ошол эле кезде кредит берет элдерге. Кандай көз карашыңыз, кандай жекече мамилеңиз кандай? Жекече мамиле жөнүндө айтып кетсем, азыр ошо отурган студиябыз Бабур Лачханович аркылуу анын жардамы менен берилген студия. Ал жардам берип бизди ушундай, бул кайрымдуулук деп да айтсак болот го, бизге жардам берип, анын сөзүнөн айтсак, ар кайсы мындай перспективдүү жаштар жакшы шарттарды алууга мүмкүнчүлүк алууга татыктуу деп айткан да. Ошентип бизге ушу студиябызды колдонууга берди. Ушул тартып аткан чыгарылыштардын сапаты мындай бийиктегени, жогорулаганы ошол Бабур Лачхановичке аркылуу болгон. Ага ыраазычылык билдирем. Сөзсүз түрдө баардыгы ушу кредиттерден башталган. Анын жашоосу жөнүндө да айтып кетсек, баардык кредиттерден башталган, азыр эле кредиттер бар. Бирок ошол өзү айтып кетмекчи, азыр ошол банктын баарында 70% исламский банкка өтүп барып атат да. Анын ниети боюнча баарын өзгөртүү да, ушул жака өтүп кетүү. Анткени ал дагы намаз окуп, динге бир учурда келди да. Дароо башында болгон жок да. Мен башында айтпадымбы, букмекерлерди реклама кылдым, кредитти мен деле реклама кылбадымбы? Бирок өзгөрдүм да. Баарын өчүрдүм, ал жак нерселерден баш тарттым. Тоба кылдым, жараткандардан кечирим сурадым. Демек ар кайсы адам өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мен орусча бир сонун сөздөрдү билем да, дабат катары айтып кетким келет. У каждого неверующего есть хорошее будущее, и у каждого верующего есть плохое прошлое. Сон экен. Бул чындык. Ошондуктан эч качан мындай биз ошо мусулмандардын биз көйгөйүбүз, бирөөнү дароо жамандаганга шашалабыз, бирок өзүбүздүн артыбызда канча жамандык болгону эсибизде жок. Ошондуктан тооба келтирип, бир адам жамандык кылбай дуа кылып коюшубуз керек. О жаратканым, ушул адамга
туура жолго түшкөнгө насип эт, жардам бер, өзүң оңдой көр деп дуа кылып турсак эле баары да өзгөрөт. Демек өйдө да айтып өткөндөй эле ал киши деле кемчиликсиз адам эмес. Баарыбыз деле кемчиликсиз адам эмес. Ооба. Бир да адам идеалдуу эмес деп башында айтпадымбы, ошондой эле да. Баардыгыбыз кемчилигибиз менен. Анонс калтырып кетсек көрүүчүлөргө, кимден дагы алгың келет эле, кимдер келет, негизи мындай келе турган адамдар белгилүүбү? Белгилүү деп айтсам болбойт, бирок сөзсүз түрдө биздин мындай нежданчы конокторубуз келип калат го керкилердечи. Ооба. Мындай күтүүсүз коноктор, кандай мындай бир сенсация кылганды жакшы көрөбүз. Мындай эч ким күтпөгөн конокту чакырганды жакшы көрөбүз. Ошондуктан эле ошондой эле 2025-жылы эч ким күтпөгөн конокторду күтсөңүздөр болот деп айтып кете алам. Интрига кылып айтып кетели эле. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар, биздин 2025-жылы чыга турган подкасттардын бирин да калтырбай көрүңүздөр. Калганын унутпаңыздар. Эми көрүүчүлөрдү кызыктырган 2 суроо бар экен, ошолорду жыйынтыктап суроо берип койсом. Сиздер каармандар менен алдын ала суроо жоопторду келишим түзүп сүйлөшүп аласыздарбы? Жок, эч качан. Эгер конок суранса, мага ушул суроолорду дайын алдын ала берип кой десе, анда бизге келип эле коңуз дейм. Анткени биздин коногубуз накта болуш керек, даярданып, мындай сценарий менен жазылган болбош керек. Биздин коногубузда как оно есть, келет, бир да суроону билбейт, кандай жооп берсе ошондой жооп берет. Көрөрмандарга айтып кетер нерсе, биздин бүгүнкү чыгарылыш деле ошондой таризде өттү. Биз бири-бирибиз менен эч сүйлөшпөй келип эле отуруп, бүгүн жаздырып салалы, жыйынтыкташып подкаст жаздырып салалы. Эми кычык даярданат, анткени ал кычыш керек да. Мен мындай эртең менен туруп эле келип кандай суроо беришим билген эмес. Ошондуктан урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү подкаст деле накта. Суроолор. Тайм-код. Качан тайм-код чыгат? Тайм-код. Ёлкинки десе. Тайм-коддор менен мындай ситуация. Эгер бирөө тайм-коддор жазып мага иштейм десе, мен ага тайм-коддор үчүн төлөгөнгө даярмын. Мен тайм-кодду кыла албайм, анткени өзүм монтаждайм да. Аны өзүм монтаждаган үчүн мен подкастта биринчи ушун алып барганда 1 жолу угам, монтаждаганда 2 жолу угам, текшергенде 3 жолу угам. Анан тайм-код коюш үчүн дагы 1 жолу угуш керек да. Мен кадимкидей мээм чыдабай кетет. Ошондуктан эгер бир адам өзү монтаждоочу издеп атабыз, командабызга көп адамдар издеп атабыз да. Эгер силер ушун бир кесипке ээ болсоңуздар, анкетаңызда жазып кетсеңиздер болот. Анан тайм-код жазган адам болсо, давайте иштешели. Тайм-код жазгыла, силерге төлөгөнгө даярмын. Ошондо чечебиз көйгөйүбүздү. Силер бизге жардам берсеңиздер, биз да сиздерге жардам беребиз. Атак өзүмдүн күчүм жетпейт, ачыгын айтайын. Эми 2025-жылы биз бир аз блиц суроолорду өзгөрттүк. Кыска суроо жоопторду. Кыска суроо жоопторду. Анын биринчиден болуп Нурсейит өзү жооп берип, өзүнүн терисинде сезип көрсүн. Покажу, как надо делать, да? Келе турган коноктор сезип алгыла деп эле. Анда эмесе кеттик. Нурсейит, биринчи суроо. Акыркы жолу качан жаңы нерсе сынап көрдүңүз эле? Ал эмне болду эле? Акыркыларын эң мындай жашоомдо биринчи жолу сынап көргөн нерсем бул чоң университетте бир илимий академиктердин лекциясында отуруп алган. Москвада болуп жүргөндө убактым болду. Мен өзү окуунду деле мындай жакшы окубаган бала аркылуу, бала болгондугумдан мындай нерсе ычкан болгон эмес, бирок ошондой болгондуктан еще плюс Орусияда билим берүүсү башка деңгээлде да. Анан чындыгы эле илимдин адамынан лекциясында отуруп, квантовый физиканын баарын түшүндүрүп, мага аябай шок болгом да. Такыр башкача экен, түшүнгөн жокмун эчтекесин, бирок аябай кызыктуу болду. Ошол менин жашоомдо биринчи мындай сурооңузга сураган. Акыркы жолу качан жаңы нерсе сынап көрдүңүз эле? Ошол жакка барганда, лекцияда отурганда акыркы жолу ушу жашоомдо бир жаңы бир нерсе болгон да. Ошону өзүңүз сынагансыз. Өзүмдү сынагам, жаңы жактан. Сонун экинчи блиц суроо. Акыркы жолу жүрөктөн кааткырып күлгөнгө эмне себеп болду эле? Ар кайсы подкастым. Ар кайсы коногум, мурунку коногум, мен ар кайсы подкастымда чын жүрөгүмдөн күлөм. Ошондуктан ар кайсы чыгарылышымда күлкү, бул чын жүрөктөн да айтып кетсем болот. Кийинки суроо. Акыркы жолу эмнеге уялып калдыңыз эле? Накта подкастка байланыштуу, конокторго байланыштуу. Бир уялып турган бир учур болгон, бир жолу конок чакырышым керек болчу да подкастка. Атын айтпай эле коеюн. Анан жолугуш жөнүндө сүйлөшкөнбүз да, ушул жолугуш подкаст жөнүндө сүйлөшөлү, келебизби деп. Жолугушка барам. Атымды унутуп калыш керек экен да. Жылдыздуу эле байке.
Отурам, атын эсите болбойм. Анан подкастка келесизби деп туруп, ооба келем деп, ат мен уламсам Нурсейит деп кайрылып атат да магачы. Мен анын атын билбейм. Байке деп коем. Аябай уялгам ошону. Анан кийин үйгө барып атын эстеп, жазып экинчи жолу унуткан эмесмин. Сиз үчүн эң оор чечим кайсы болду? Подкастты баштоо. Мгм. Эң баарынан кыйын бул баштоо экен да. Баштасамбы, баштабасамбы деп 4-5 айлап ойлонуп жүргөм. Бирок чечимге келгенден кийин көрдүңөр да кандай жыйынтык болду. Ошондуктан эң кыйын баштоо, бирок баштасаңар сөзсүз түрдө акырына Биринчи жетесиңер. кадам коюу, Биринчи кадам коюу. Кайсы катаны эч качан кайра кайталагыңыз келбейт? Эч бир катамды эч качан кайталагым келбейт, анткени мусулман бир жерде чалынган жерден экинчи жолу чалынбайт деп коет го. Сонун экен. Өмүрүңүздөгү эң чоң роскош деп коелу, деп эмнени эсептейсиз? Бул жараткан насип эткен, эртең менен ойготкон, мен өзү режим бузулган адамды атпайм, бирок кандайдыр бир себептерден дайыма таңкы намазга мындай ойгонуп калам да. Ошону эң баарынан мындай чоң роскош деп эсептейм, анткени жараткан Алла ушул эртең мененки намаз окуган адамдардын катарына кошуп жаткан деп эсептейм. Анда эмесе кийинки суроо, өзүңүз жөнүндө сөз кылганда кайсы сөздү эч качан колдонбойсуз? Өзүм жөнүндө сүйлөгөндө жаш деген сөздү эч качан колдонгум келбейт, анан кошконду каалабайм да, анткени көбүнчө адамдар мындай жашыма карап эле ушул теңеп коет да. Бул жаш бала, сен жашсың деп элечи. Менталитет да, биздин менталитет. Мен да атам мурун эмедечи да, сен жашсың, эмне билесиң, жаш деп сөздү аябай жаман көрүп калгам. Бирок азыр атам кадимкидей менин жашыма карабай, акылыма карап кеңешет да. Сен мындай, анткени мен 21демин. Көбүнчө адамдар чындап эле ошол эле реклама менен иштешкен менеджерлер, башка адамдар, ошо реклама сатып алган кишилер, алар да мени аябай жаш деп эле мындай алдап кетет деп ойлойт да. Алдап кетет же буну мындай буга боло берет дегендейчи. Мен Же өздөрү алдап коет. Мен айткым келип атат. Жаш силер, мен канча жашта болгонумду карабагыла. Силер мен кандай ой жүгүртүп, кандай жетишкендиктерге жетип, анан кандай чөйрөдө өсүп атканыма карап, ошого балагыла. Ошондуктан Нурсейит деп айтканда жаш деген сөздү эч качан колдонбогонду каалайт элем. Учурдагы мүнөзүңүзгө кайсыл ат топ келмек? Өзүм атым дал топ келет. Нурсейит. Распространяющий лучи солнца. Каткырып эле ушул. Мына подкастымда да элестеткиле. Распространяющий лучи солнца. Мен не солнце, я распространяющий лучи солнца. Коногум солнце. Анын мен ушу подкастым аркылуу анын ошол нурларын элдерге чачып атам. Коногум аркылуу. Ошондуктан Нурсейит такыр топточ жарашкан ат. Сизден кийин эмне калат? Азыркы учурда менден кийин 47 чыгарылышым калат. Монусу мен 48. Эгер мындай жашоодогу ниетимди айтсаңыздар, мен жашоодо ушул калтыргым деле келбейт бул жашоодо эчтеке. Мен наоборот акыретке өзүм артымдан бир нерсе алып кетким келет. Бул дүйнө жок болот. Бул убактылуу нерсе. Бирок наркы дүйнө түбөлүк да. Ошо түбөлүккө көбүрөөк нерсе алып кетким келет. Ошондуктан суроо, бул дүйнөдө эмне калтыргым келген эмес, наркы дүйнөгө канчалык нерсе алып кетким келип атат. Наркы дүйнөгө мен көп нерсе алып кетким келет ниет. Сонун экен. Накта сөзүн кандай түшүнөсүз өзүңүз? Накта деген сөздү айтканда мен өзүм балалыгымды эстеп кетем. Кичинекей кезимдечи. Мен өзү февралда төрөлгөм да, ошондуктан мындай кыш да февралда. Дайыма бизде кыш кеч келчү го, февраль аябай кар болчу да. Анан бир жолу ошо эшикке чыкканым кичинекей кезимде. Баарды аппак, баарында кар жаап атат, мындай тазалык, жомок да кадимкидей. Ошол тазалык мага аябай жагат да. Мага мындай слякоть болуп кирпир такыр вообще жакпайт. Ушу тазалык жакшы көрөм. Ошону мен накта деп эсептейм да. Чыныгы тазалык кандай болсо ошондой көрсөт. Акыркы суроо, Кыргызстандагы эң накта адам сиз үчүн ким? Кыргызстанда эң накта адам деп айтканга тилим бура албайт, бирок Кыргызстанда эң накта адамдар деп мен ата энемди айтып кетмек. Менин атам менен апам. Сонун. Ушу менен бүгүнкү жыйынтыктоочу чыгарылышыбыз, подкастыбыз аягына жетти. Оор экен кечки сүйлөөр.
Кычык рахмат сизге ушинтип суроо бергениңиздерге. Урматтуу катталуучулар, ушул жерге чейин көрсөңүздөр, анан жактырууну баспасаңыздар, бетиңиздер жок экен. Ошондо жактыруу басканды унутпаңыздар. Мен жөнүндө ойлооруңузду айтып кеткиле. Эми бул жолу сизден сурабайм да, мен накта болдумбу депчи. Биздин көрүүчүлөр чечсин. Нурсейит бүгүн накта болдубу же болгон жокпу деп. Суроолор жөнүндө дагы комментарий калтырып кетиңиздер. Сиз каалаган суроолор берилдиби же берилбей калдыбы? Же балким дагы суроолор болсо кийинки жылда беребиз. Ошондуктан адаттагыдай эле накта коноктор, накта алып баруучу, накта сезимдер, анткени бул Накта подкаст. кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө силер менен 24-жылы бою накта подкаст болду. 25-жыл алга келечекте дагы мыкты чыгарылыштар болот.